Нокен райондук соту 26 жаштагы Мураттын кылмыш иши боюнча чечим чыгарды. Ал жашы жете элек кыздан балалуу болгону соттун токтомунда айтылат. Токтомдо маалыматка караганда соттолуучу 2018-жылдын 25-мартында Нокен районунун Аримжан айылындагы үйүнө 17 жаштагы Алинаны алып барып, аларга мечиттин имамы нике кыйган. Мураттын айтымында жеңеси аны үйүнө чайга чакырган. Ал учурда Алина да аталган үйдө болгон. Жеңеси сыртка мал караганды чыкканда Алина ага жабышып өбүп баштаган. Жыйынтыгында алар өз каалоолору менен түндү чогуу өткөрүшкөн. Айыпталуучу жайында Россияга кеткенде Алинанын апасы телефон чалып, кызы кош бойлуу экенин айткан. Ал эгер кызын жубайлыкка албаса, милицияга билдире турганын айтып коркуткан. Милицияга кайрылбоону өтүнүп, мекениме барганда сүйлөшө турганымды айттым. Декабрь айында Алина кыз төрөдү. Россиядан келгенде анын ата-энеси менен жолугуп, 25-мартта Алинаны үйгө алып бардым. Андан кийин имам бизге нике кыйды. Мен анын өспүрүм экенин билген эмесмин. Себеби ал 1999-жылы төрөлгөнүн айткан болчу, дейт айыпталуучу. Ал эми Алина 2017-жылдын апрель айында үйдө эч ким жок учурда Мурат келип, мага үйлөнө турганын айтып, шымымды чечти. Экөөбүз чогуу жатып, мен кыздыгымдан айрылдым. Андан кийин Мурат бул тууралуу бирөөгө айтсаң өлтүрөм деп коркутту. Ал кыздыкты калыбына келтирүүгө кеткен чыгымды төлөп берем же сага үйлөнөм деди. Андан кийин дагы 2-3 жолу интимдик катнашта болдук. Декабрь айында кыз төрөп, 25-мартта нике кыйдырдык деп көрсөтмө берди. Жыйынтыгында сот Муратты 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу соттоду.